Ağustos 2023 yılında Kotor'una başladı. Uzaylı Cilay'la Antiyok'ta şey yapıyordu. Şurada Üzerimizde topşırma berdi. Bu topşırma negizinde kelip oturamiz. Kelip uşul жерде бирсире таанышып, жер-жерди көрүп, кандай проблема болсо чечип, мына жаңы министр транспорт тапшырмаларды болушту тапшырмаларды берип, специалисттер бар ошол карап берип, жасагыла деп президент тапшырманы берип, ошол үчүн келип отурат. Жолдун негизги маселеси калды эми жолдун сапаты. Жолдун сапатына укмуш көңүл буруу. Жол сапатсыз курула турган болсо курбай койгон жакшы андан көрөчү. Качан бүтөн аласыңар? Качан жасай аласыңар? Качан ушунун баардыгын мындай бүтүнүп элдин проблеманы чечишибиз керек деген маселени койгондо булар менен акылдашып чечтик. Мына азыр буларга тапшырманы берип атабыз. Быйылкы жылдын октябрь айынын аягына чейин бүт ушу проблеманы чечишибиз керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде Ош Баткен Разаков, Телман Каракой автожолдорун оңдоо иштери кызуу жүрүп, ийгиликтүү жыйынтыкталды. Эл менен жолугушуу учурунда айтылган көйгөйлөр эске алынып, эл күткөн убадалар иш жүзүнө ашырылды. Бул жолдорду Кудай буйрса ошол Ноқаттан баштап бул жака чейин толук асфальтталабыз. Мына жерлерди жакшы өнүктүрүш керек. Бул жерде асфальтталабыз. Нары жак кеткен жол бар экен, аны асфальтталабыз. Жумуштардын ар бир баскычы жетекчиликтин көзөмөлүндө болуп, сапатка өзгөчө көңүл бурулду. Ош Баткен Разаков автожолу мамлекеттик маанидеги ири транспорттук магистралдардын бири. Аймактарды өзара байланыштырган бул жол аркылуу жүргүнчүлөрдүн каттама гана эмес, ыңгайлуу жана коопсуз жүрүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул өлкөнүн түштүк аймагындагы транспорттук инфраструктураны өнүктүрүүдө маанилүү кадамдардын бири болду. Мен Ноқат районунун Көкжар айылынын тургуну боламын. Кудай кааласа мына ушу биздин жолдор быйыл 4 ай 5 айдын ичинде бүтүп азыр уже жол чызыктары чызылып, тротуарлар жасалып, жолубуз сонун болуп бүтүп турат. Бүткөн мезгилде биздин президентибиз Сабир Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбек Ташиевке чоң рахмат. Эл дагы бардыгы биз дагы ыраазыбыз. Ушул жолдор ошончо турган, бул жагы да бизде көпүрө алып кеткен. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадыевичке берилет. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу
иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей Ноокат желкесинин тургундары, жалпысынан айтканда мына Ноокатта абдан жакшы иштер болуп атат, айрыкча ушу жол жаатында дагы. Бүгүн сиздер менен мынакей ушу негизги болгон жолдун ачылышына күбө болуп атабыз. Мына жогоруда тасмада айтылып кеткендей, бул жолдун көйгөйү абдан мындай бир чындыгында өзүнүн убагында келгенинен абдан элдимде көйгөй болуп калган. Анан эми жолу оңолгондон иш оңолот дейт. Бүгүн ушул жолду ачуу аземинде Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич келип отурат. Анда сөздү Камчыбек Кыдыршаевич сизге беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ноокаттык тургундар, урматтуу эл журт. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз сиздер менен чогуу ушул Ноокат трассасын, Ош Баткен Разаков трассасын Ноокат бөлүгүн ачып отурабыз. Бул трассанын башталганына бир нече жылдар болду. Бирок көптөгөн бөлүгү, эң негизги бөлүктөрдүн бири ушу Ноокат районунун территориясында бүтпөй калган. 2 жылдан бери ушул урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде мен өзүм эле ушул жерге бир 3 жолу келип кеттим окшойт. Андан сырткары 3 жолу эл менен келип жолугушуп кеттим. Андан сырткары өзүм дагы бир 2 жолу келип кеттим. Ушинтип отуруп, мына азыр эми аягына чыгып отурабыз. Урматтуу эл журт, ушунун баары мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү ушу элибизге, журтубузга кылып жасап бере турган мүмкүнчүлүгүн түзүлгөндүгүнүн эсебинен болуп атат. Бул урматтуу президентибиздин жерлерде жашаган, айыл жерлерде жашаган, райондордо жашаган, биздин ушу тоо таштарда, тоо этектеринде жашаган эл журтубузга баардыгына ушу шарт түзүп берүү, жашоо шартын өзгөртүп, ошолорго бир жакшылыктар жасап берүү деген тапшырмалардын негизинде болуп атат. Быйыл эле ушул Ноокат районунда бир нече жакшылаган жолдор бүттү. Мына азыр тасмада көрдүңүздөр, бул Каракой жолу, мына Апшыратага кеткен жолдор, ушулардын баардыгы мына быйыл эле бүткөндүк. Андан сырткары дагы айтып коюш керек, республика боюнча быйылкы жылы 1000 километрден ашык жол курулду. Бул деген ушул биз эгемендик алгандан бери мындай нерсе эч качан болгон эмес. Бул жерде мен жол специалисттери менен сүйлөшүп көрсөм айтып атышат, 200 километр, 250, акыркы ошол 3-4 жылда бери 500-600 километр жол куруп келгенбизди. А быйыл болсо 1000 километрден ашык жол курулду. Мунун баардыгы, урматтуу туугандар, ошогон биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү жетип калды. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жетти? Себеби бюджетибиз көтөрүлдү. Акчаларыбыз, ошого финансыларыбыз пайда болду. Мунун баардыгы урматтуу президентибиздин жүргүзүп аткан саясатынын негизги бөлүктөрүнүн бири болду.